Урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Срочно максималдуу түрдө бардык группаларга бөлүшүп коңуздар. Асел карындашыбыз өзүнүн 1 ай алдын ачкан готовый даяр бизнесин сатууга койду. Срочно болуп калды, арзан болуп калды, шашылыш болуп калды. Алган утат, алган сразу плюска чыгат туугандар. Метро ВДНХда РМ деген торговый центр бар экен, ошонун экинчи этажында. Эскалатордон чыккандан кийин мындай жакын экинчи кабатта кийим дүкөн жок туугандар. Мына могу жакта Макдоналдс, чайхана майхана окшогон тамак саткан жер бар. Адам ар дайым өткөн жер, клиентовый базасы бар. 1 айда 1000 подписчик топтоп коюптур. Анан 1-2 өзүнүн аккаунтуна тартып жардам берем кичине деп атат. Басы 800 000 сурап атты туугандар. Негизи оборудованиянын өзүн эле эсептегенде кийимди кошпостон Авитодон кымбатка эле сатып алат негизи. Вложение 1 800 000 ошондой болду деди. Күнүмдүк оборотторун кошуп бардыгын айтып берүүгө аракет кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. 60 квадрат метр. Мынага 200 000 төлөйт экен арендасыначы. Мына полный бред ызычуулар кылат. Кеттик анда. Аселди тааныйсыздар, Асел кызыңыздарды. Бул карындашыбыз ар дайым ошол жардамаларда чыгып, жакшы сүйлөйт, Ушунда сатыш керек болуп калыптыр да. Ооба. Срочно. Личный проблемалар болуп калып, ошого сатыш керек болуп атат. Басында эле ошо минуска эле өзүбүз сатып атабыз. Канчага ачылды негизи мына. Могу өзү жаман кымбат да мына жанагылар элечи, вешалканы элечи. Негизи общий эсептегенибизде 1,5 миллион кетти ушу магазин ачышыбызга. Ачыңарга. Ооба. Бирок 800 сатабыз. Анткени срочно керек болуп атат. Наличка 800 ошол магазинди сатабыз. Ичинен эчтекени алып чыгып кетпейбиз. Болгону 3 күлүм турат, ошол 3 күлүмдү алып чыгып кетем. Калганы скаттада кийимдер бар, осенний, зимний, летний бардык кийимдер бар. Аларды да калтырабыз. Анан кийин кайсыл жактан кийим алабыз деп сурай турган болсо, өзүбүз деле жардам берип, кайсыл жактан кантип кийим алыштырдын баарын үйрөтүп берип, анан кийин кетебиз. Иштеткенибизге 1 ай болду. Клиентский база бар. Анткени өзүм дагы Инстаграм бар болгон үчүн, ошол Инстаграмдан эле чогулуп калды адамдар, уже кыргыздар боюнча кыргыздар келип баштады бизге. Бул жердин ИПси бар администрациянын, ошол администрациянын ИПси менен проблемасы жок, иштей берсе болот. Кассовый чек, кассовый аппараттардын баарын сүйлөшүп койгонбуз. Арзан экен, алар арендага алып иштетсе болот экен, ошолорду айына 800 рубль төлөп иштетсе болот экен. Анан магазиндин өлчөмү дейби? 60 квадрат метр. Өлчөмү 60 квадрат метр. Азыр ошондо кийимдерди кандай баалайсыңар же турушу 800 болду? Турушу 800 болду. Негизи кийимге канча вложение кетти мына ушул негизи кийимдерге? 800дөн көп. 800дөн көп? Келген баасы 800дөн көп. Негизи доступный цена коюпсуңар да? Доступный цена. Мен мындай байкадым. Кымбат эмес. 2000 сомдон курткалар турат. Негизи башка жакта кымбат эле сатат. Ооба. Эгер ушул эле ценада эле мени чакырып же башканы чакырып реклама кылдырса, чындыгында аябай каттуу кетет. Неге? Мына мисалы, мына узун. Бул курткалар 2300дөн. Мыналар 2300дөн кымбат сатат чындыгында. Эң кымбат курткабыз ушул азыр. Магазиндеги эң кымбат кийимибиз ушул. Мунун 2300дөн точно кымбат сатат башка жактачы. Негизи. Кийимдер 350 рубльдан башталат. Кийимдер 350дөн канчага чейин? 2300гө чейин. 2300гө чейин. Ооба, бул жакта бут кийимдер, например, 1,5 миңден 1600, 1700, эң кымбат 1800дөн. Ушулар 1500дөн. Бул товарларды эсептеп келгенде дагы оптун баасындан дагы арзан сиздерге берейин деп атат. Мен ошону түшүндүргүм келди эле. Полкаларга кеткен эми кетилген акчаларды эсептегенде бул аябай көп акча болуп кетет. Бул кымбат, бул Авитодон карап көргүлө. Бул кассанын өзүн 90 миңге жасатканбыз да. Мына могу жерде. Ооба, могу кассанын өзү 90 миңге жасалган, могу логотиптин өзү 15 миңге жасалган. Брендиң дагы калабы жап кетесиңби? Полный калат, Жок, каласы өзгөртүп алса деле болот, болбосо калтырабыз. Иштетсе болот муну жазылган. Ушул эле ат менен, ушул эле Инстаграмды иштете берсе болот. Инстаграмда уже өзүм эме алып койгом. Жакшы көтөрүп койгом, актив бар. Анан кийин башында рекламадан өзүм деле жардам берем. Киргизип, Инстаграмга бар. Сүйлөшөсүңөр, канча количество аны сүйлөшүп алган жакшы. Мына костюмду караңыздар, жакында алып келиң эле. 850дөн мына костюмдарчы. Көрүнүп атабы 850дөн. Арзан магазин деп мен чакырганымда чындап жок. Каттуу реклама кылып бербеген экен да. Ошон үчүн айтып атам да, эгер ушул цена менен иштейм дей турган болсо, өзүбүз жардам беребиз ушул кийимдерди алып келгенге делечи. Каттуу продажа болот да. Ушулар 1200дөн. Элдер кийип аткан, азыр замандын талабына жооп берген кийимдерди сатып жаткан экен эле. Күнүмдүк выручкалар негизи кандай болуп атты эле? Минимальный 20 миң болуп аткан.
Ha. 18, 19, 20 болуп аткан, максимальный 40тан өттү да. Потому что айттым го, клиентский база уже бар. Доставкадагы иштеп атканбыз. Доставкада эле кылып бере берсеңер болор. Анткени кыргыздар ошо үйдө отурган айымдар көбүнчө доставка менен биз алып коёттук да. Анан уже кыргыздардын баары эле билип калган бул магазинди. Өзүм инстаграмга тынбай киргизип берип, кыргыздардын баары билип уже келип калды. 1-2 рекламалар да бердик. Өзүм тынбай чыгарып аттым, өзүм аккаунтума чыгарып аттым. Анан ойлонбой койсом жок, башында эми жардам беребиз рекламасы боюнча. Айына канча аренда төлөдүңөр? Канча айды алдыңкысын төлөдүңөр? 2 айдыкын төлөгөнсүңөр кандай? Азыр получается биздики азыр декабрь болсо, январьдын 28-ине чейин төлөнгөн. Ал акыркысы дейм ал, Азыр алган болсо сразу төлөш керек аны азыр. Жок, жок. Декабрьдин 28-ине чейин төлөнүп, мен адашып калыпмын. Ар айдын башында ошол иштеп аткан айыңа эле төлөйсүң. Ооба. Вперед төлөш керек, залог деген нерсе жок. Залог жок. Түшүнүктүү. Мен номерин коюп койдум. Кызыккандар болсо алыңыздар. Акчасы бар адам алган болсо сразу плюска чыгат. Чындыгындачы. Мага окшогон башка мындай блогерлер бирден-бир чакырасыздар. Кесе бир 10 000, 7-8 000 кылып тартып беришет. Бирок чындыгында жакшы жер экен. Айтам го, 350 рубль. Ооба, бул эсептегенде деле кымбат болуп кетет. Коюп берүү жолу жокпу, машинеге алмаштыруу жолу жок. Бизге наличка акча керек болду. Срочно керек болуп калды. Өзүбүз ушул личный проблемалар болуп калды, ошого эле сатып атабыз. Болбосо өзүбүз эле иштей элегенбиз. Буюрса эми. Буюрса жана сынба эми сен эми биринчи ачкан бизнесиң эле да. Кудай кааласа дагы башка бизнес ачсаң тартып беребиз. Аракеттен калбага, кудай кааласа. Баары жакшы болот. Туугандар мына ушундай. Анан кириш выход канча чейин болот? Негизи торговый центр эртең менен кондон кечки саат 10го чейин иштейт. ВДНХ метросунан 5 минутта паркка кирип атканда эле сол тарапта Бургер Кингтин жанында. Адентур Бургер Кинг анан Россикста. Торговый центр РМ 2-нчи этажы. Көрүшкөнчө, группаларын бөлүшүп коесуздар. Карындашыбызга поддержка кылып коелук. Группалар менен лайк басып, жакшы коммент берип, көңүл түшпөсүн. Карындашчында чөгүп калыптыр да мындай. Башкача эмоциональный кыз элең да сени. Өдөпчү. Мадес жакшы. Биримке боло берелик. Сатып ал жакшы. Рахматчы. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.